19 бөлүм. Боорукердиктин мыйзамы, анын сөздөрү. Акылмандык менен сүйлөйт, момундук менен акыл насаат айтат. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 26 аят. Мына эми сонун болду. Кызык, сиздин жеткилеңдик чокуусуна чыгууңуз кандайча болуп жатты экен? Менимче сиз бир саамга токтоп, тегерегиңизди карашыңыз керек го деп ойлойм. Биз азыр алдыга эң зор кадамды таштоонун алдында турабыз. Жана биз бул кадамды таштай аларыбызды так билгим келет. Биринчи бөлүмдө Теңирдин идеалынын чокуусуна жетүү үчүн анын сулуулук жөнүндөгү түшүнүгүн кылдаттык менен изилдөөнү жана буга керектүү кадамдарды жасоону чечкен элек. Эми болсо өзүңүз көрүп тургандай, бизде эң сонун прогресс. Ойлоп көрсөңүз, биз канчалык көп нерсени үйрөндүк. Жана сиз буларды иш жүзүндө колдоно баштадыңыз деп үмүттөнөм. Мисалы, бизге эрте туруу мүмкүн экендигин билдик. Жашообузду жана үйүбүздү иреттүүлүк менен башкаруу аркылуу ийгиликке жете аларыбызга көзүбүз жетти. Никебизге кам көрүү менен өзүбүз рахат алабыз. Биз качан конструктивдүү иш менен алектенгенде, бизди энергия ашыгы менен толтурат. Эгерде биз акчаны акылмандык менен башкарсак, үнөмдөсөк жана иштеп тапсак, анда финансыларыбыз көбөйөт. Биздин кызматыбыз бизди да, башкаларды да баталайт. Үй бүлөгө кам көрүү бизге терең кубаныч тартуулайт. Жана Теңир биздин кызмат кылуу жөндөмүбүздү, биздеги мүнөздү калыптандыруу үчүн колдонот. Теңирдин жолу ушундай. Азыр болсо менин кымбаттуум, биз сулуулуктун дагы бир жакшылыгына жакындап келдик. Биз кайрадан отуруп алып, биздин саякатыбызга эмне керек экенин карап чыгышыбыз керек. Бул сапат чын эле Кудайдын аскер тобундагы аялдарды кыздардан айырмалап бөлүп турат. Жана мен сиздерге эскертип кетмекчимин. Балким бул сапатка ээ болуу абдан кыйын болот. Мен биздин оозубуздан чыгып жаткан сөздөрдүн санын контролдоо жөнүндө айтып жатам. Ооба, биз узак жол жүрүп келдик. Жана дагы бийигирээк көтөрүлүп жатабыз. Бирок ушул тил көйгөйү көптөгөн аялдарга Кудайдын көз карашындагы сулуулукка ээ болууга, алардын саякатын акырына чыгарууга тоскоол болгон. Жагымдуу сөздөрдү сүйлөө оңой эмес. Бул кыйын тандоо. Теңирибиз Ыйсанын шакирттеринин бири жазгандай, анткени баарыбыз көп жаңылабыз. Оозунан жаңылбаган адам бүт денесин ооздуктай алган жеткилең адам. Жакып 3 бөлүм 2 аят. Мен сиздер менен ачык болоюн. Үй тиричилигин аткаруу, үйдү башкаруу, тамак жасоо жана үйдү жасалгалоо, күйөөңдүн кызматын колдоо, кайрымдуулук кылуу жана киреше табуу. Мунун баарын оозду акылмандык жана боорукердик менен ачуу менен салыштырса, жасоо абдан оңой экен. Мен бул тууралуу эмне үчүн айтып жатам? Анткени иш кылуу бул дененин сырткы сөздөрү. Ал эми тил бул жүрөктүн иши. Жакшы адам жүрөгүндөгү жакшы казынасынан жакшы нерсе алып чыгат. Жаман адам болсо жүрөгүндөгү жаман казынасынан жаман нерсе алып чыгат. Анткени адамдын жүрөгү эмнеге толуп ташыса, оозу ошону сүйлөйт. Лука 6 бөлүм 45 аят. Теңирдин көз карашындагы чыныгы сулуулукка ээ болуу үчүн биз такыбаа сөздөрдү сүйлөөгө керек болгон кийинки кыйын кадамды таштап, алдыга жылууга милдеттүүбүз. Теңир биздин жүрөктөрүбүздү жана сөздөрүбүздү өзүнүн акылмандыгы, боорукердиги менен башкарып турууну каалайт. Өмүр булагы. Биздин оозубуздан чыккан сөздөрдү түшүнөр алдында келиңиз эстеп көрөлү. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүндөгү аялдын мекени ысык, кургак Израиль жери болгон. Оор эмгектенүү мурунку мезгилде да, азыркы күндө да эреже катары сакталып, ал эми тирүү калуу үчүн күрөш ар бир күндүн чакырыгы болуп келет. Катуу ысык жана өмүрдү кыйратуучу кургактык азыркы күндөргө чейин кадимки болуп турган көрүнүш. Бул күнгө күйүп,
кургап калган жерде күрөшүү менен жашап келген. Керек болсо жөнөкөй суу үчүн күрөшүүгө аргасыз болгон. Анын жашоочуларынын аң сезими канчалык улуу экендигин мен сиздерге тагыраак сүрөттөп берүүнү каалар элем. Эгерде сиз тамакты же сууну тандоого мажбур болсоңуз, анда сиз ар дайым сууну гана тандамаксыз. Ушундай кайгылуу сүрөттөнүн фонунда накыл сөздөрдүн автору адил адамдын оозу өмүр булагы деген образды берип жатат. Жазуучу өмүрдү улантуу үчүн суунун маанилүүлүгүн билгендиктен адил сөздөрдү өмүр берчү суу менен салыштырып жатат. Адил сөздөр эмоционалдык абалыбызга калтырган таасирин жана биздин денебиздин муктаждыктарын толтурган суу менен байланыштырып жатат. Чөлдө булакты табуу, өмүрдү табуу дегенди билдирген сыяктуу, оозунан акылмандык жана боорукердик чыгып турган аялдын жанында болуу, өмүр булагынын жанында болуу дегенди билдирет. Акылдуу сөздөр. Теңирдин алдындагы сулуу аялдын сөздөрү аны курчап турган адамдар үчүн чыныгы өмүр булагы. Жаш Лемуэл падышанын энеси акылмандык менен сүйлөйт, момундук менен насаат айтат деп өз насаатын улантып жатат. Ал өзү да акылмандык менен сүйлөп жатты. Башынан өткөн тажрыйбасынын негизинде сүйүктүү уулун үйрөтүү үчүн айтып жатты. Жүрөктөн чыккан боорукердик. Накыл сөздөрдө бул аял тили менен боорукердик мыйзамын башкарып турары жазылган. Биз суктанып жаткан бул аял сөздөрүн акылмандык менен эле сүйлөбөстөн, тилин боорукердик мыйзамы боюнча башкарган. Анын оозунан чыккан сөздөрдүн баары боорукердикке толгон жана өз кызыкчылыгын издебеген жүрөктөн чыккан. Жана ал башкалар менен мамилени бекемдөөгө, капысынан бирөөнү таарынтып албоого аракет кылган. Ал ар дайым акылмандыкты чакырган жана ошого ылайыктуу болуп сөзүн башкарып жашаган. Ал эч качан эч кимди сөздөрү менен таарынткан эмес жана жаралаган эмес. Бул аяттын грек тилиндеги котормосунда мындай берилген: ал өзүнүн тилин тартипке салган. Эми бир саамга токтоп, Кудайды сүйгөн бул аялдын күнүмдүк жашоосу жөнүндө ойлонуп көрүңүзчү. Анын күйөөсү бар. Аны ал жакшы сөздөрү менен кубаттап, колдоп турат. Анын балдары бар. Аларды ал тарбиялайт, үйрөтөт жана тартипке салат. Анын үйүндө жашаган кызматчылары бар. Аларга ал күн сайын иштерди тапшырат. Ал соодагерлер жана кардарлар менен иштешет. Алар менен алмаштыруу жана сатып алуу мамилесин курат. Ал өмүрүндө жолуккан ар бир адам андан бир нече сөз күтөт. Жана накыл сөздөрдүн 31-бөлүмүндөгү аял булардын баарына акылман жана боорукер гана сөздөрдү сүйлөгөн. Дагы бир маалымат, байыркы мезгилде еврейлер нике кыйганда келиндин оозунан чыккан сөздөрүнүн маңызы гана эмес, ал сөздөрдү кандай үн менен сүйлөп жатканына да чоң маани беришкен. Аял кыйкырып сүйлөсө, күйөөсү аны менен ажырашууга укугу болгон. Ал эми аял канчалык катуу сүйлөй алат, билесизби? Анын үйүн жаңырткан ар бир сөзү кошуналарга чейин жете тургандай болуп. Муну эсиңизде түйүп алыңыз. Бир гана боорукер сөздөрү. Чыгармачылыкка эмне чындык болсо, ооздон чыккан сөзгө да ошол чындык. Ушунун жарыгында Теңирдин көз карашындагы сулуу аялдын сөздөрүндө эмне жок экендигин элестетип көрүңүз. Биз билгендей, анын сөздөрүндө башкаларга карата капачылык, таарыныч, ташбоордук жок. Боорукердик дайыма боорукердикти чыгарат. Анын оозунда эч кандай арыздануу жок. Теңирден корккон аял жашоонун ар кандай кырдаалдарын Кудай башкарып тургандыгын билгендиктен, арыздануунун кажети жок экенин жакшы билет. Башкалардын жоготууларын какшыктоо жана шылдыңдоо бул анын ыкмасы эмес. Биздин каарманыбыз көңүл ачуу менен эмес, акылмандыгы менен таанымал. Жана ал оозун ачканда эч кандай таарынта турган же башкаларды басынта турган сөздөрдү айтпайт. Ийгиликтүү жетекчи жана ишмер аял катары ал каардуу үн менен сүйлөсө жарашмак. Бирок баары бир бул риторикадан да боорукердик жеңип чыгат.
Гуманитардык факультеттин бир студентинин байкоосунда сылык сүйлөбөгөн адамдар ар дайым туура эмес ойлорду сүйлөшөт. Ал эми сылык, бирок акылсыз адамдар көп сүйлөшөт. Акылмандык жана боорукердиктин мыйзамы бул эки катачылыктын тең алдын алат. Кудайдан корккон сулуу аялды угууда. Боорукердиктин ырайымдуу мыйзамын бекем сактаган акылдуу аялды ыйык жазуудан издеп жатып, мен Кудайдан корккон эки аялды таптым. Алар бизге тилди башкаруунун жумшак үлгүсүн көрсөтүп беришкен. Анна абдан аз сүйлөгөн аял болгон жана сүйлөсө да өзгөчө кырдаалдарда гана сүйлөгөн. Анын күйөөсүнүн дагы башка аял болгон. Анна балдары жок болгон үчүн гана кыйналбастан, узак убакыт бою ырайымсыз кордоодон да азап чеккен. Анын жашоосунда кемсинтүүлөр менен кордоолор ар дайым кайталанып келген. Ошондо Анна биротоло сүйлөбөөнү чечкен. Жан дүйнөсүндөгү чоң кайгысы менен ал Теңирдин үйүнө келип, кайгысын Теңирге төгүп сыйынууну чечти. Анна ушунчалык берилип сыйынып жаткандыктан, ыйык кызмат кылуучу аны мас деп ойлоду да, жаман көрүү менен «Масың качан тарайт? Соолук» деди. Бирок бактысыз такыба Анна ага акылмандык жана боорукердиктин мыйзамы боюнча эч ачууланбастан жүрөгүндөгү кайгысын ачып, андан түшүнүүнү суранды. Жыйынтыгында ал ыйык кызмат кылуучунун батасын алды. Абигейл. Бул ысымдын мааниси кубанычтын булагы. Бул аял адил адамдын оозу өмүр булагы деген аятты ачык көрсөтө алган аял. Анын күйөөсү акылсыз жана аракеч Набал эле. Абигейлге ар кандай чатактан жана кооптуу абалдардан алыс болуу үчүн ар бир сөздү тандап сүйлөөгө туура келген. Анын күйөөсү дөөттүн жакшылыгын четке кагып, анын адамдарына орой мамиле кылганда, Абигейлдин кызматчылары Набалдын кылганын ага айтып беришкен. Ал өзүн да, кызматчыларын да, деги эле Набалга таандык болгондордун баарын жазалоо үчүн бара жаткан дөөттүн алдынан тосуп чыккан. Ал өтө тездик менен кыймылдап, акылмандык жана боорукердик менен дөөттү жана анын жоокерлерин тосуп алып, аларды эң мыкты тамак менен сыйлаган. Андан соң Абигейл дөөттүн алдына жыгылып, аларды кечиришин суранган. Өзүнүн аянычтуу окуясы жана акылдуу сөздөрү менен ал дөөттү анын күйөөсүнөн өч албоого көндүргөн. Кайра үйүнө келгенде, күйөөсү Набал ушунчалык мас болгондуктан, анын сөздөрүн уга албайт экенин көрүп, алар кандай коркунучтан кутулгандыгы жөнүндө акылдуу аял эртеси күнү айтып берүүнү чечет. Абигейл ушунчалык акылдуу болгондуктан, дөөт менен Набалды чатакташуудан сактап калган. Ал тарыхта акылдуу, аракетчил, ишмер аял жана туура сүйлөгөндү билген аял катары эсте калган. Бул эки акылдуу жана сулуу аялдардын изи менен бара аларыбызды билүү канчалык кубанычтуу. Сулуу сөздөрдү сүйлөөнү кантип үйрөнө алам? О менин кымбаттуу курбум, мен сизге өзүмдү сулуу сүйлөөгө үйрөтүү үчүн мен канча жылдар бою күрөшкөнүм жана кыйналганым жөнүндө айтып берүүнү каалайм. Мен өзүмдүн Теңирдин жүрөгүнө жаккан Жубай аттуу акыркы китебимде ойлорумду туура жеткирүүнү билбестигим менен болгон күрөшүүмдү майда чүйдөсүнө чейин сүрөттөп жаздым. Мен эми үй бүлөм жөнүндө, күйөөм жөнүндө жана балдарым жөнүндө кимге, кандай абалда жана канчалык айтуум керектигин үйрөндүм. Мен кичинемде, өспүрүм кезимде, бойго жеткенде, күйөөгө тийгенде, кыздарым менен үйдө отурганымда да, бирөө менен сүйлөшкөндө такала берчүмүн. Мен толук ишенимдүүлүк менен бир гана нерсени айта алам. Менин мурда кылып келген жана азыр да кылып жаткан бардык аракетимди Теңир жакшы билет. Себеби акылман жана боорукер сөздүн принциби бул Теңирдин менин жашоом үчүн жана менин оозум үчүн койгон сонун планы жана анын так көрсөтмөсү. Накыл сөздөр китеби жакшы сүйлөө үчүн керек болгон, өзүндө катылган Кудайдын кээ бир эрежелерин баа жеткис жана түбөлүктүү акылмандыгын сунуш кылат. Буларды сиз менен бөлүшө алганым үчүн мен чексиз бактылуумун.
Качандыр бир мезгилде алар мага жардам берген жана дагы да жардам берип келет. Эки негизги багытты тандаңыз. Теңирдин көз карашындагы сулуу аял да ушундай кылган. Акылмандык менен гана сүйлөңүз. Боорукер сөздөрдү гана айтыңыз. Ушул эки эрежени сактоо менен сиз качан жана кантип сүйлөө керектигин жана туура сүйлөгөндү билип каласыз. Сиз көптү билишиңиз мүмкүн. Бирок эгерде сиз ачуулуу үн менен сүйлөсөңүз, анда сөздөрүңүз күчүн жоготот. Сүйлөөрдүн алдында ойлонуңуз. Адил адамдын жүрөгү ойлонуп жооп берет. Ал эми мыйзамсыздын оозунан жаман сөз чыгат. Накыл сөздөр китеби 15-бөлүм 28-аят. Жөн эле оозуңузду жаап, унчукпай калыңыз да, эмнени айткыңыз келгенин ойлонуңуз. Ушуну өзүңүздүн негизги максатыңыз кылып алыңыз. Сөздөрдү кылдаттык менен тандап, Теңирдин акылмандуулук жана боорукердик стандартына ылайык салыштырып, таразалап сүйлөңүз. Сиз качан сөзүңүзгө көңүл бурбастан сүйлөй баштасаңыз, оозуңуздан жаман сөздөр суудай агып чыгат. Ойлонбогон жана шашып чыккан сөздөр сиздин жагымсыз жана майдачыл мүнөзүңүздү билдирип коет. Күткөндү үйрөнүңүз. Жагымсыз окуялар болгон кезде сиз үчүн берилген биринчи мыйзам бул бир нерсе кылуу жана эч нерсе сүйлөбөө. Эгерде сиз жооп бере алсаңыз, же сизден жооп беришиңиз талап кылынса, анда сөздөрүңүздүн жумшак жана жагымдуу экендигин билип алыңыз. Себеби момундук менен айтылган жооп каарды токтотот. Ал эми кордогон сөз ачууну козгойт. Накыл сөздөр китеби 15-бөлүм 1-аят. Ыйык жазууну изилдеңиз. Пайда болгон оор маселени чечүү үчүн Теңир кандай кеңеш берип жатат? Башка акылдуу адамдардан кеңеш сураңыз. Накыл сөздөр эскертет. Акылдуунун жүрөгү билим издейт. Ал эми акылсыздын оозу акылсыздык менен тамактанат. Накыл сөздөрдө мындай деп жазылган. Өзүнө таянган адам акылсыз. Акылмандык менен жүргөн адам аман эсен болот. Боорукер жүрөк беришин жана акылдуу чечим чыгара билүүңүз үчүн сыйыныңыз. Тынчтаныңыз, муздаңыз, токтоңуз. Накыл сөздөр жарыялагандай, акылдуу адам токтоолук менен сүйлөйт. Биз качан тынчтанганда гана жакшы кеңешти угуп, акылдуу чечим чыгара алабыз. Көйгөйдү баалап көрүңүз. Ойлонуп көрүңүз. Балким бул абал өзүнөн өзү чечилер. Же сиз чатактын катышуучуларына кайрылышыңыз керек болот. Чатакка катышкан адамдар жөнүндө ойлонуп көрүңүз. Чатакташуу аларга мүнөздүү сапатпы? Же бул капысынан тош болгон абалбы? Бул капысынан чыккан талашпы? Же дайыма кайталанып туруучу көрүнүшпү? Жагымдуу сөздөрдү сүйлөңүз. Жагымдуу жана туура айтылган сөздөр акылмандыкты даңазалайт. Накыл сөздөрдөгү чындык мындай дейт. Жүрөгү акылдуу адам акылдуу деп аталат. Жагымдуу сөз акылга акыл кошот. Эгерде сиз жагымдуу сүйлөсөңүз, муну башкалар дайыма байкашат. Сизди угушат жана көрсөтмөлөрүңүздү кабыл алышат. Бир кашык шекер ачуу даарыны ичүүгө жардам берери анык. Ишенимдүүлүк менен сүйлөгөндү үйрөнүңүз. Жагымдуу сөздөрдү айтуу менен гана чектелбестен, сиз эмне жөнүндө айтып жатканыңызды да билишиңиз керек. Сиздин сөзүңүз дайыма оюңуздагы нерсенин индикатору болот. Сиз кадыр барктуулук менен сүйлөп, өзүңүз айтып жаткан нерсени жакшы билсеңиз, сиздин сөздөрүңүзгө башкалар да ишене алышат. Чыныгы акылмандык ар дайым жакшы таасир калтырат. Аз сөз, аз жаңылыштык. Иш сөзгө келип такалганда, азыраак сүйлөгөн адам дайыма жакшы. Накыл сөздөрдө мындай деп жазылган. Көп сүйлөгөн адам күнөөгө батпай койбойт. Тилин тыйган адам акылдуу адам. Ошондой эле накыл сөздөрдө акылсыз адам унчукпай турганда акылдуу адам болуп көрүнүшү мүмкүн, деп да жазылган. Заманбап тилде бул сөздөр мындайча угулат. Ар нерсени айта бергенден көрө, унчукпай коюп, акылдуу көрүнгөн жакшы. Качан биз акылдуулук жана боорукердик менен сүйлөгөндө, биздин сөзүбүз эң сонун угулат экени анык. Теңир бизден акылмандык менен сүйлөйт, момундук менен акыл насаат айтат, деп айтылган аялды жаратсын. Сулуулукка чакыруу.
Эми мени менен чогуу бийиктикке көтөрүлүп бара жаткан кайраттуу шеригим жана курбум. Мен сизди кайрадан чөлдөгү куткаруучу булакка оюңузду бурууну суранам. Андан соң биз жашаган бүгүнкү дүйнөнү толтуруп жаткан азап чеккен, кыйналган, жашоо үчүн күрөшүп жаткан адамдарды ойлонуңуз. Алар эрдик менен жылмайып жаткан кезде, ыйык жазуудагы башкы аят алардын жылмаюусунун артында жашырылган нерсени көрсөтүп турат. Жүрөк өз жанынын кайгысын билет. Күлүп жаткан адамдын да жүрөгү ооруйт. Кээде кубанычтын аягы кайгы менен бүтөт. Сиз да мага кошулуп, сиз менен жолуккан ар бир адамдын жүрөгүнө жаңылануу жана дем берүүгө, колдоо жана кубаттоого, үмүт берүүчү сөздөрдү сүйлөөгө, акылмандык жана боорукердик сөздөрүн айтууга убада берүүнү каалайсызбы? Накыл сөздөргө кайрылыңыз. Ошондо сиз маңызсыз сүйлөгөн адам кылыч менен жаралагандай жаралайт. Ал эми акылдуу адамдын тили сакайтат экенине көзүңүз жетет. Теңирдин эрки сиздин жүрөгүңүздөгү анын сүйүүсү, акылман жана боорукер сөздөрдү кылдаттык менен тандап сүйлөө менен сиз үмүтү үзүлгөн жүрөктөрдү сакайтууга жардам бере аласыз. Жана сизге кыйын болгон кезде менин кымбаттуу курбум, кооз сөздөрдү үйрөткөн акылмандыктын алипесин эстеңиз. Акылман сөздөрдү гана айтуу керек деген Теңирдин көрсөтмөсүн кабыл алыңыз. Кең пейил болуңуз. Өзүңүздүн жакшылык кылуучулук сапатыңызды жакшыртуунун үстүндө эмгектенүүңүздү токтотпоңуз. Ошондо гана Теңирдин көз алдында чыныгы сулуу аял боло аласыз.